Саламатсыңарбы? Бүгүн биз программирование курсун баштайбыз. Бүгүнкү сабакта биз программанын ичине шарт бергенди үйрөнөбүз. Анда эмесе баштайлы. Биз биринчи эле сабакта flowchart өткөндө шарт бергенди үйрөнгөнбүз flowchart ичине. Ал болсо моундай фигура болчу. Ичине болсо биз шартты жазчук. Бул шарт жазгандан кийин бул же оңго кете алчу, бияка ооба деп жазсак, же болбосо бул солго кете алчу, бияка жок деп жазсак. Эгерде шартыбыз туура болсо бул оң жактагы тарапты кодду аткармак, шартыбыз туура эмес болсо сол жактагы кодду аткармак. Биз биринчи сабакта эле логикасын түшүнгөнбүз, кантип иштейт бул. Азыр болсо ошонун синтаксин кантип жазыш керек экенин үйрөнөбүз. Азыр муну четке жылдырып коелу. Анан бияка болсо синтаксин кантип жазарын үйрөтөйүн. Биринчиден биз if деп жазабыз. If деген англисчеден которулганда эгер деген сөз болуп которулат. Ошондо эгер деп туруп биз мындай кашаа ачып, ичине шартыбызды жазабыз. Шарт жазылгандан кийин биз фигурный скобканы ачып гана жабабыз. Ичине код жазабыз. Эгерде биздин шартыбыз туура болсо ушул код аткарылат, а эгерде туура эмес болсо башка код аткарылыш үчүн биз else деп жазабыз. Которулганда башка деп которулат. Анан бияка болсо биздин экинчи кодубузду жазабыз. Ошондо силер көрүп тургандай, биринчи if деген жагы бул биздин flowcharттын оң тарабы, а else деген жагы биздин flowcharттын сол тарабы. Келгиле эми ичиндеги шартты кантип жазганын үйрөнөлү. Биз шарт жазыш үчүн бизде условный оператор деп которушчу ушул операторлор бар. Бул шарт операторлору. Биринчи оператор бул эки барабар белгиси. Мындай болуп коюлат. Ал барабар белгиси эмнени билдирет? Бул деген тең экенби деп текшерет. Мисалы биз эки переменни жаратсак, а жана б деп. Ушул экөөнүн тең экенби текшергибиз келсе, биз if деп жазып туруп, а эки жолу барабар б деп жазсак, бул аны бга тең экенби текшермек. Анан кийин фигурный скобка коюп, анан кийин else деп жазып, анан кайра жазабыз. Ошондо эгерде а менен б тең болсо, мисалы алып көргөндө 2 жана 2-ни алсак, a'нын ордуна 2 турмак, b'нын ордуна 2 турмак. Анан биздин шартыбыз туура болуп, биякта турган, үстүдө турган код аткарылмак. А эгерде болсо башка бир шарт, башка бир мисал берип көрөлү, 2 жана 1 деген. 2 жана 1 бири-бирине тең эмес, ошондуктан үстүнкү код эмес, астыңкы код иштемек. Келели эми devc++ ачып, ошол жерден иштетип көрөлү ушу кодду. Биринчиден библиотекалар киргизиш керекпиз. Include iostream using namespace std integer main and return 0. Келе биринчи переменаларды жараталы. Integer a жана b болсун. Биз a'ды дагы b'ни киргизели. A b жана шартыбызды баштайбыз. If деп жазабыз. A барабар болсо b'ге деген шартыбыз. Скобканын ичине биз ооба деп эле чыгарып берип туралы азыр. Yes деп коебуз. Андан кийин else деп туруп, эгерде экөө тең эмес болсо, анда жок деп чыгарып беребиз. Иштетип көрөлү. Ката ачып фланкемди sim деп коюп турмун, cout деп жазыш керек болчу. Бул жерге дагы. Биринчиде эле 2 жана 2-ни киргизип басып көрөлү. Ооба деп чыгарып берип атат. Ошондо биздин программабыз 2 2ге барабар, ооба шартыңар туура деп айтып атат. Башка санды берип көрөлү. 2 жана 1. Жок, экөө тең эмес деп айтып атат. Эмки операторду карап көрөлү. Бул жакта өчүрүп салалы.
эмки оператор биринчиге абдан окшош. Бул барабар эмес деген оператор. Аны жазыш үчүн биз илеп белгисин коебуз, андан кийин барабар белгисин коебуз. Ошондо биз if деп туруп a анан ушуну жазып b десек, бул a b'га барабар эмес деген билдирет. Ошондо биздин шартыбыз туура болсо бул аткарылат. Шартыбыз туура эмес болсо бул аткарылат. Анан биринчи мисалды карап көрөлү. Биз эгерде ага анан бга 2 деп жазсак, бул 2ге барабар эмес деген шартыбыз болуп калат. Ал туура эмес болгон үчүн else деги кодубуз иштейт. А эгерде 2 анан 1 деп берсек, анда 2 1ге туура эмес деп шартыбыз туура болуп туруп, биринчи коду аткарылмак. Мынакей бияка азыр барабар эмес деп жазып иштетип көрөлү. Мынакей 2 жана 2 деп жазсак, бул жок деп жооп берет. Анткени 2 2ге барабар эмес деп айтсак, ал туура эмес болуп калат. Кайра иштетип көрөлү. Башка мисал берип көрөбүз. Мисал 8 жана минус 3. Ооба, эко барабар эмес. Кодубуз туура иштеп жатат. Андан кийинки оператор. Көбүрөөк же кичирээк деген операторлор. Бул мисалда эгерде a b'дан кичирээк болсо деген шарт, a жана b. Эгерде a b'дан кичирээк болсо, мисалы 2 жана 3 болсо, шартыбыз туура болот. А эгерде a b'дан кичинекей эмес, тең болуп же андан чоң болуп калса, биздин шартыбыз туура эмес болот. Чоң менен деле ошондой иштейт. a жана b деп жазсак, аны түшүнүктүү деп ойлойм. Андан кийин дагы 2 операторубуз бар. Алар чоң же барабар, кичине же барабар. Кечиресиз. Кичине же барабар. Экону өзүнө эле жооп берип турат деп ойлойм. Өзүм эмне кылат экен? Эгерде биз кичине же барабар b деп койсок, анда 2 жана 2 кирсе, a менен b'нын ордуна, анда биздин кодубуз туура иштеди деп үстүндөгү код аткарылмак. А эгерде 2 жана 1ди киргизсеңер деле туура болмок, анткени 2 1ге караганда чоңураак. А 1 жана 2ни киргизсеңер туура эмес чыкмак, анткени 1 2ден чоңураак эмес, анан тең да эмес. Ошондуктан үчүнчү учурда else коду аткарылмак. Азыр мен силерге if'тин дагы бир колдонуучу учурун көрсөтүп берейин. Аны биз англис тилинде nested if деп коет. Биз бирден көбүрөөк if колдонгондо. Аны биринчи flowchart'ын чийип берейин, логикасын түшүндүрүп, анан синтаксин көрсөтөм. Мисалы бизде бир шарт бар болсо, шарттан ооба деп кетет. Анан бир процесс аткарылат. Же жок деп кетет. Анан жок деп кеткенде, ал астында дагы бир шарт кетет. Ошондо ал ооба деп кетсе, дагы бир процесс аткарылат. А жок деп кетсе, андан кийин да шарт кетиши мүмкүн, же болбосо процесс менен токтоп калышы мүмкүн. Ушундай биз бирден көбүрөөк if'ти колдонсок, бир эле учурда, бир эле блоктун ичинде бирден көп if колдонсок, анда биз nested if'ти колдонобуз. Аны колдонуш үчүн синтакси оңой эле. Мисалы, карап тургула, үстүнкү жазылып турган код бул жөн эле if'тен башталат. Анткени биз биринчи if'ибиз, биринчи if'тин ичине шарт киргизебиз. Андан кийин мындай скобкалар ачып код жазабыз. Бул ооба деген жери, а сол деген жок деген жерине болсо биз else if деп жазып коебуз. Же болбосо башканы кара деп else if деп жазып туруп, ичине экинчи шарт жазабыз. Экинчи шарт жазып туруп, анан биякта экинчи код кетет. Өзүңөр байкагандай эле, маякта турган код бул коду, экинчинин ооба деген жообу. Жана эгерде жок болуп калса, анда башка эле кодду аткарып кой деп туруп, else жазып койсок, else деген бул жолу болот. Ушуну жакшыраак түшүнүш үчүн биз кийинки экзамендерде, кийинки примерлерде көрүнөт. Ошондуктан азыр биз кичинеден суроо чыгарып баштайлы, колдонуп if'ти. Өзүңөр эле эстегенде биз буга чейин калькулятор жасаганбыз. Калькулятордун бир свойствосы, бир функциясы бул бөлүк функциясы болчу. Ошону кайра азыр жазып көрөлү. A жана b бар. Аны анан b'ни киргизебиз. Анан болсо дагы бир переменный жараталы. Ал переменныйды биз бөлүү переменный деп коелу. Ошондо бөлүү барабар a бөлүнгөн b. Анан эң аягында
ошо бөлүүнү көрсөтүп берип кой деп программаны жазалы. Иштеткенде биз мурда калькулятордо кандай жасак эле ошондой кылып жаздык программабызды. Анан эгерде 4-тү 2-ге бөлсөм, 2 деп туура эле бөлүп берип атат. Бирок бул жерде бир ката бар. Ал ката эмне? Бул математикалык ката. Эгерде биз бинин ордуна, экинчи сандын ордуна 0 киргизсек, биздин программа иштебейт. Анткени 0го бөлүүгө болбойт. Enter'ди бастым. Программа катып иштебей, андан кийин ката чыгарып берип койду. Эч нерсе көрсөткөн жок. Анткени 0го бөлүүгө болбойт. Биз ошол ката болбош үчүн биз бини 0 эмес экенин текшерип коюш керекпиз. Ошондо келе азыр программа жазабыз. Ал программа кандай болот? Эгерде бинин ордуна 0 кирип калса, анда биз бөлбөй эле жөн эле ката кетип калды, бир нерсе туура эмес кетти деп жазып берип коебуз. If'нин ичине кандай шарт беребиз? Биз b 0го барабар эмес болгондо деп туруп, кашаны ачабыз. Анан биз жаңы эле жазган кодду ичине киргизебиз. Ошондо биз b 0го барабар эмес болгондо эле биз 0ду бөлүп туруп анан көрсөтүп коебуз. А башка учурларда ошондо 0 болуп калган учурда биз ката деп чыгарып берип коебуз. İşletip көрөлү. Төрт жана 0 ката деп чыгарып берди. Анткени биз бинин ордуна 0 киргизе албайбыз. Туура иштеткенге аракет кылып көрөлү. 6 жана минус 2 деген мисал. Минус 3. Туура иштеп жатат. Мындан кийинки мисалда биз шайлоо мисалын алып көрөлү. Биз шайлоого катышыш үчүн 18 жашта болуш керекпиз. Ошо азыр биз шайлоого киши катыша алабы же катыша албайбы деген программаны жазып көрөбүз. Эгерде киши катыша алса ооба деп чыгарып берет. Эгерде киши катыша албаса, анда жок деп чыгарып берип туруп, канча жылдан кийин катыша аларын дагы белгилеп коет. Мисалы мен 15 жаштагы киши шайлоого катышам десе, анда жок сен катыша албайсың, сен да 3 жыл күтүш керексиң деп айтып коебуз. Биринчиден биз integer переменни жаратабыз. Атын болсо age деп коелу, жашы. Ал жашын киргиз деп сурайбыз. Жашы киргенден болсо биз жашын 18ден көп экенин текшерип коебуз. Ошондо жашы 18ден көп болгон учурда биз ооба деп жооп беребиз. Эгерде 18 жетпеген болсо жашы, анда биз жок деп жооп берип туруп, анан болсо канча жыл калганын көрсөтүп коебуз. Аны болсо биз калган деген переменниди жаратып туруп, калган барабар 18 алуу жаш. Эгерде сен 18 чыга элек болсоң, 18ден ошол жашын алып койсоң, канча жаш калганын көрсөтүп берет. Анын аягында ошол жашын көрсөтүп коелу. Калган. Үстүнө inline кошуп коебуз. İşte dersek болот. Мисалы, 45 жаштагы киши шайлоого келсе, ооба шайлоого катыша алат. А эгерде болсо бир 12 жашта бала келип катышам десе, жок, шайлоого катыша албайсың, 6 жылдан кел деп белгилеп берип атат. Бар эле туура иштеп жатат. Дагы мисал чыгарып көрөлү. Программанын шарты мындай. Биз экзаменге киребиз. İçinden bal alıp çıkabız. Анан ал ошо балга жараша оценканы коюп, бааны алабыз. Мисалы, эгерде сен экзамениң 80ден 100гө чейин болсо, анда E аласың. Эгерде 79дан 60га чейин болсо, B аласың. 59дан 40га чейин болсо, C аласың. 39дан 20 болсо, D аласың. Же 19дан 0 болсо, анда F аласың. Ошо программаны азыр биз жанакы nested if'ти колдонуп жазып көрөлү. Башында биз integer жаратабыз, переменный. Анын аты score болсун, биздин экзамендин балыбыз. Экзамендин балын киргизип бер деп сурайбыз. Анан болсо экзамендин балын текшерип чыгабыз. Ар бир шартка. Биринчи шарт бул 100дөн 80 болуш керек. Ошондо эгерде биздин балыбыз 80ден көп болсо же 80ге тең болсо,
анда биз a деген бааны чыгарып бериш керекпиз. Дагы бир нерсе айтып кетчү нерсе бул эгерде бизде бир эле линия код болсо, if аткаруучу бир эле линия код болсо, биз могу эки скобканы жазбай деле койсок болот. Мынча жазып койсоңор болот, мынча жазып койсоңор болот, же мынча жазып койсоңор болот. Бирок азыр мен скобка менен жазам. Бирок эгерде бир эле линия код болсо, анда скобкасы жок жазып койсоңор болгонун билип алгыла. Андан кийинки шарт 79-дан 60 болсо, биз андан кийинки шартты билдирип атканда, ошондо жанагы flowchart'ын сол жактагы кеткенден кийинки кайра if болсо, анда биз else if деп жазабыз. Else if'in ичине score көп болсо же барабар 60га. Ошондо биздин программа биринчи бияка кирет, текшерет биздин балыбызды. Эгерде балыбыз мисалы 65 болуп калса, 65 80ден көп эмес, 80ге тең эмес, ошондуктан аздыга түшөт, анан буну текшерет. 60дан көп же 60дан тең деп. Ошондо ичине болсо бул жерден b деген бааны чыгарып бериш керекпиз. Ушуну көчүрүп туруп эле калгандарын жазып алсак болот. 60 андан кийин 40 кетет. Баасы болсо c болчу. Жана 20 кетет. Баасы болсо d болчу. Эң аягында болсо бир эле шарт калган үчүн жөн эле else деп жазып койсок болот. Else'нын ичине f'ти чыгарыш керекпиз. İşlet körülü programımızda. Programımız işledi. Hazır bolsa egzaminden misal 98 aldık dep aytып көрөлү. 98 alsak A көрсөтүп берип атат. Тура. 45 alsak C көрсөтүп берип атат. 45 C'нин ичинде болчу. Баары туура иштеп жатат. Азыр биз else'терди алып салсак эмне болот? Ошону бир көрсөтүп берейин. Bunu alып салайлы. Жөн эле if деп жазып коелу. Буну жаап кайра иштетели программабызды. Мисалы, кайра эле 98 алдык деп коелу балдан. Иштетсек, A, B, C деп баарын чыгарып берип салды. Эмне үчүн? Анткени бул биринчи буга кирди. 80ден көппү деп сурады. Ооба 80ден көп эйин чыгарып берди. Андан кийин токтоп калбай, кайра буга отдельно башка шарт катары ичине кайра кирип чыкты. Бияктан дагы 98 60дан көп болгон үчүн бин чыгарып берди. Кайра бияка кирип ошентип баарын чыгарып берди. Эгерде бизде else бар болсо барында, анда бул биринчиге кирмек. Эгерде биринчиси туура болуп калса токтоп калып туруп, калгандарын аткармак эмес. Эгерде биринчи туура болсо андан кийинки кирмек, андан туура болсо андан кийинки кирмек. Орто жолдон бирөөсү туура болуп калса, андан кийинкилер кирмек эмес. Ошон үчүн биз else if'ти колдонобуз. Биз кээ бир учурларда бир эле if'тин ичине, бир эле мындай форманын ичине эки шарт жазып калыш мүмкүнбүз. Анан эки шарттын ортосунда байланышы болуш керек. Кандай байланыш? Ал эки шарт тең аткарылыш керек деген байланыш. Же болбосо эки шарттын бирөөсү аткарылыш керек деген байланыш. Азыр. Эгерде эки шарт тең аткарылыш керек десек, биринчи дагы экинчи да шарт туура болсо, анда биздин программабыз ооба деп yes деп кетип туруп, ошол жака кетет. Эгерде бирөөсү эле туура болуп калса, анда no болуп кетет. Эгерде биз же болбосо or деген шартты байланышты колдонсок, мисалы, биринчи же болбосо экинчиси туура болсун деген. Бирөөсү эле туура болуп калса, биздин программабыз ооба деген жака кетип аткарылат. Экөө тең туура болсо, сол жака кетет. Мынакей карап көрөлү. If бака шарт, андан кийин мындай белги. Бул эмнени билдирет? Биз биринчи шарттагы экинчи шарттагы туура болгондо эле, экөө тең туура болгондо эле биз шартыбыз туура болду деп үстүндөгү код аткарылат. Эгерде бирөөсү эле туура болуп калса, анда else'га кирип туруп, else'ни аткарып берет. Бул жерге дагы бир мамиле кандай? Ал or мамилеси, же болбосо деген мамиле. Анын белгилери мындай болот. Эки шарттын бирөөсү эле туура болуп калган болсо, мисалы, сол жагы же оң жагы эле туура болуп калса,
анда үстүндөгү код аткарылат. А эгерде эки тең туура эмес болсо, анда астыдагы код аткарылат. Келе ошону практика кылыш үчүн бир суроо чыгарып көрөлү. Ал суроо болсо, високосный коддорду табуу. Високосный код деген эмне? Високосный жыл деген бул февралдын ичинде 29 күн бар болсо, анда аны високосный жыл деп санап койсо болот. Високосный жыл болуш үчүн эки шарт бар. Биринчи шарт, анан экинчи шарт деп жазып коелу. Эки шарттын бирөөсү эле туура болсо, ал високосный код болуп саналат. Анда экөөнүн ортосунда мамилеси же болбосо. Анан биринчи шарт кандай? Биринчи шарт биздин жылыбыз 400кө калдыксыз бөлүнсө, остатогу 0 болуп бөлүнсө, анда ал високосный код болуп саналат. Ошондо силер эстегенде эле mod функциясы бар. Mod функциясы бизге калдыкты, остатокты чыгарып берет. Ошондо жылды 400кө бөлгөндүн остатогу 0 болсо, анда биздин жылыбыз високосный код болуп саналат. Экинчи шарты кандай? Экинчи шарттын ичинде дагы эки шарт бар. Эки подпункт деп коелу. Биринчиси бул жыл деген 4кө калдыксыз бөлүнсө, жана жыл 100кө бөлүнбөсө. Ошондо 100кө бөлүнүп туруп калдыгы 0 болбош керек. Ошондо эки тең туура болсо, анда бул високосный код болуп саналат. Ошондо же болбосо 400кө калдыксыз бөлүнүш керек, же болбосо 4кө дагы калдыксыз бөлүнүп туруп, анан 100кө дагы бөлүнбөш керек. Ошондо 100кө бөлүнгөндө калдыгы 0 болбош керек эч качан. Ошондо гана високосный код болуп саналат. Аны болсо азыр def C++ ичинен чыгарып көрөлү. Биринчиден биз эмне кылабыз? Integer жаратабыз. Мисалы year деп коелу, жыл деп. Жылды киргиз деп сурап беребиз. Андан кийин азыр мен силерге скобкалар менен түшүндүрүп берем. Эки скобка жазабыз. Эмнеге эки скобка? Анткени бизде башында эки шартыбыз бар. Биринчи менен экинчи шарттын ортосунда мамиле кандай? Мамилеси or деген мамиле, же болбосо деген мамиле. Биринчи шарты ошондо year mod 400 0го барабар болсо, анда иштейт. Экинчи шартыбыз, экинчи шарттын ичинде дагы эки шартыбыз бар. Ошон үчүн дагы эки каша ачалы. Биринчи каша жана экинчи каша. Экөөнүн ортосунда мамиле жана деген мамиле. Мындай знактарды колдонобуз. Биринчи шартыбыз болсо жыл 4кө калдыксыз бөлүнсө, жана жыл 100кө калдыксыз бөлүнбөсө. Ошондо гана биздин кодубуз туура иштейт. Мунун астына түшүп туруп, эгерде ушул шартыбыз туура болсо, анда жоопко эмне деп чыгарып беребиз? Жоопко ооба деп чыгарып берип коелу. Андай болбосо, анда жоопко биз жок деп чыгарып бериш керекпиз. Снова деп жазып коелу бияка. Иштетебиз. 2020 жыл високосный код болуп саналган. Анткени февралда 29 күн болгон. Ошон үчүн 20-20 текшерип көрөлү биринчи. Ооба деп жооп берип атат. Башка санды киргизип текшерип көрөлү. Мисалы 2019 деп жок деп жооп берип жатат. Ошондо биздин условия туура иштеди. Биз бул жерде 2 эмес, керек болсо 3 шарт колдондук. Биринчи шартты мынакей, экинчи шарттын ичинде дагы 2 шарт бар болчу, экөө мамилеси жана деген мамиле. Ошондо силер бул эки шарттын ортосуна мамилени түшүнүп алсаңар, баары оңой эле болот. Биринчиси бул эки палка. Бул экөөнүн бирөөсү эле туура болсо иштейт. Же болбосо жана деген знак, экөө тең туура болуш керек деген. Муну менен биздин сабак аяктады. Силерге бир нерсе түшүнүктүс болуп калса, анда силер Telegram группабызга кирип, ал жерден суроолоруңарды берсеңер болот, мен ал суроого жооп берем. Бул сабак силерге пайдалуу болду деп ишенем. Силерге чоң рахмат, биз менен калыңыз.